ортодагы спирт завод бар эле. Бул мамлекетке иштеп бир топ салым алып келген, көп пайдап келген заводдордун бири. Бирок бүгүнкү учурда ал бир кандай бир себептер менен токтотулуп, банкротствого жеткиришип, анан сатыкка 2017 ноябрда коюлган бир орустардын компаниясы келип утуп алып, бир бөлүгүн акча төгүп, кайта бир кандай бир себептер менен алынбай калды да. Же бир кызыкчылыктар болуп калды, ошон үчүн анан ошол жерде иштеп аткан бир топ адамдар жумушсуз калды. Экинчиден ошол жерде карап аткан охранада иштеген адамдар 15 адам 1,5 жылдан бери айлык албайт. Ошолордун бүгүнкү күндө үй бүлөсүн багуусу кыйын болуп, баягы кайрылгандар болду. Анан ошол боюнча чечип берүү боюнча өкмөткө талапты койдук. Экинчи маселе ушу Жайыл районунда нефтеперерабатывающий завод бар, кайра нефть иштетүү. Ал жер баягы мурун ипподром болгон, ордо ипподром ошолорго сатылып кетип, ылдый жагында 217 гектар бар, ошол жерден ипподромго беришип, грейдер менен чийип коюп, кайта ал жер дагы ошо кытайларга берилип кетти. Анан бүгүнкү күндө Жайыл районунда ошо эми кыргызда билесиз да, ат оюн менен баягы кызык биздин улуттук оюндар, көкбөрү, ат чабыш дегендей майрамдарда ушу шарт жок болуп, ипподром жок болуп, бир топ кыйынчылыктар туудуруп атат. Бирок ошо Кытай компаниясы жер берсеңер биз куруп бергенге даярбыз деген келишимдер бар. Долбоорлор дайын болгон. Бүгүнкү күндө эми өкмөттүн улама алмашканына мен былтыр да айткам, мына быйыл да айтып атам, ошол маселе чечилмей келатат.